Emne amalдар men, emne bizge şerik bolot, emne bizge nur bolot. Peygamber aleyhisselam hadisi kelет. Kayсы bir insan күндө кечиндеси Табарак Мүлк сүрөсүн окуп жаткан болсо, дайым окуп жүргөн болсо, анда ага кабыр азабы болбойт дейт. Кылдыңызбы ошол нерсени? Сиз Мүлк сүрөсүн окуш тарактай турсун, тамганы билбейт азыр көпчүлүгү, тамганы. Ачышында. Кээ бирде өткөн күн дагы келип бир аз катуураак айтты. Аллах Таала Куранда айтат: "Кулил хакка ин кана муррун." Эгер ачуу тийсе дагы чындыкты сүйлө дейт, чындыкты айт дейт. Мен мүмкүн бирөөңүзөргө катуу тиер, мүмкүн бирөөңүзөргө жеңил тиер. Бирок чындыкты айт деген Кудай айтат. Чындыкты айтабыз. Бирөөңүздөр иче аламыңыздар, башкаңыздар. Өткөндө айтыптыр имам Гайып үчөө. Кел биз урушуш керек. Ана эмне ана Ахмат дейинби? 28 жылдан бери сайыс аркан, 28 жылдан бери Куранды окуй албаганыңызга рахмат дейм. Эмне дейин ана? Башка эмне деш керек эми? Аялдарыбыз эми жаным-жыдаңач болуп кетип алса, намазыбыз жок болсо, кылган күнөөдөрүбүз көп болсо, ана эмне деш керек ана башка? Рахмат деш керек, ушунча кылганыңызга рахмат деп. Күнөөнү кылганыңызга рахмат деш керек деп. Урушпай эмне кыласың ана? Ошондуктан инсан сүйлөп атканда, адамдын жүрөгү дейт бир жанагындай идиш сымал дейт, буну айттык айтпадыкпы? Бир кружка сымал дейт адамдын инсандын жүрөгү. Мисалы колуңузда бир кружка болсо, ошол кружканы бир чөл же болбосо суу жок мамлекетте жүрсөңүз, ошол кружкаңызды жамгыр жааган мезгилде эгер мындай коюп койгон болсоңуз, ошол кружкаңыздын ичине бир аз суу толот. Туп-тунук суу. Аны ичкен болсоңуз, денеңизге рахат багыштайт, сиздин өмүрүңүздүн узарышына себеп болот. А эгер ошол кружканы жамгыр жаап аткан мезгилде тескери койсоңуз, анын үстүнө челектеп суу куйсаңыз да суу толбойт. Эчтеме жок. İnsanın жүрөгү дагы ушул кружка пияласы мал, чынысы мал. Бирөө сүйлөп аткан мезгилде ушул менин ойлоп, менин акыретим ойлоп сүйлөйт деп ойлосоңуз ана пайда аласыз бу жердечи. Бул жаш бала эмнени сүйлөйт десеңиз, анда ал башка сүйлөп кетсе ham сизге баары бир да. Ошондуктан бирөө сүйлөп аткан мезгилде, сүйлөй берет да булар дебестен, балким жанагы кружкасы мал кылып бир аз ачып коебуз. Сизге бир аз насихат болсун, ошону угуңуз. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат: "Ла танзур ман кала фанзур ма кала." Сен сүйлөп аткан адамдын ким экендигине эмес, балким сүйлөп аткан сөзүн эмне экендигине көңүл бургун дейт. Эмнени сүйлөп атат ал? Жаш бала болсо дагы эмнени сүйлөп атат? Мага пайдабы же зыянбы? Ошол нерсе жөнүндө ойлонбойт. Ошондуктан бул насихат айтып аткан мезгилде сөз түрүндө насихатка көңүл бурайлы, андай деп, бул мындай кылып кетти, тигиндей кылып кетти. Бир аз абайлаңыздар ошол жакта.